ККМ боюнча, Дордой боюнча сүйлөп атам эле. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Бул катары менен бүгүн менин 3-чү видеом чыгып атат. Ачуума чыдабай. Себеби жанагы токтолгон жерден баштап кетейин, достор. Акылбек Жапаров кетсин деп жаткан Улан Байматовдун мына бүгүн билип алгыла. Мына мен азыр анын байлыктарын силерге санап берем, өзүңөр калыс болгула. 200 000 долларлык контейнери бар экен, ошол Дордойдо соода кылат. 200 000 долларлык. Андан тышкары жашаган жери 600 000 долларлык үйдө жашайт экен. Элиткада 600 000 долларлык. Бул экинчиси. Үчүнчүсү 150 000 долларлык машина имет экен. 150 000 долларлык машина имет экен. Эми ошол бүгүн Дордойдун так ортосунан чыгып алып, ушунча эбегейсиз байлыкка ээ болуп алып, Акылбек Жапаров кетсин деп так ортодо бүлүк салып атат. Өзүңөр калыс болгула, бул акылга сыйбаган нерсе, туугандар. Мен Акылбек Жапаров менен мындай тиешем деле көп жок. Просто анын жакшы жерин жакшы деп эле айтыш керек, жаман жерин жаман деп эле айтыш керек. Эми мамлекетибиз ушу бутуна туруп калсын деп, ушу өнүкпөйлүбү, кана Акылбек Жапаровдун кылганы, кана иштегени деп эртең дагы сөздөр болот, эл арасында дагы ушундай сөздөр болот. Бирок ошого мына карабай коем, ушул 8 миллиондон ашып кеткенден кийин ушунча коммерсанттар мисалы буга чейинкисин көз жумуу эле келген, мамлекет көз жумуу эле келген. Эми ушулардын канча түшкөнүн, канча мамлекетке налог төгүп атканын, канча берип атканын бир көрөлүчү деп ушул ККМди ойлоп чыкса, эми бүгүн туруп жана Улан Байматов чыгып алып, Дордойдун так ортосунда ушинтип бүлүк салып атат. Акылбек Жапаров кетсин деп. Ушул Дордойдогулар чечеби, силер алдыйдып жеке мондай керип башыңарды ойлобогула. Ар бирөөңөр мисалы мына кийген кийимиңер бир кебирөңкү, даже бир квартиранын акчасы. Могу жерде кандай деген карапайым элди силер наоборот биздин атыбыздан сүйлөп атасыңар мамлекетке. Biz kredit alıp деп, действительно мына biz батып атабыз. Мойнумда азыр 400 000ден ашык кредит бар менде. Biz сүйлөсөк, карапайым эл сүйлөсө, biz сүйлөсөк жарашат. Жашаган жерим мына квартира меники. Biz сүйлөсөк жарашат. Ушул кайсыл бетиңер менен мына Урмат Байматов, кайсыл бетиң менен чыгып сүйлөп атасың? 200 000 долларлык контейнериң бар. Айерден канча деген акча чөт сага? 600 000 долларлык үйүң бар. Аны сен ал үйдү эле сен квартирага берип, жана посолдорго, немелерге, мисалы квартира берип, ошондон түшкөн акчаңа эле момундай байысаң болот. Жарагы 150 000 долларлык машинаңды сатсаң, 10 000 доллардан, например, 10 000 доллардан 15 машина аласың. 10 000 долларлык машина, эми кандай машина да кой, 10 000 долларлык, мен чын түшүнгө кирет. 10 000 долларлык машина, мына мен эптеген эле бир камера тейип жүрөм, күнүгө 100дон башым чыкпай, эптеген эле чын. Эми 10 000 долларлык машинанын 15 алсаң 150 000ге, onun мындай эле таксиге арендага берсең, неге жашооңо наразысың мынчалык? Урмат, эмнеге мынчалык жашооңо наразы болуп, ошончолук кетсин, Акылбек Жапаров кетсин деп эмнеге айтып Дордойдун так ортосунда бүлүк салып атасың?
Жаныңда мынакей профсоюздардын мүчөсү Дамиреже турат. Дамиреже таатнакай тетиги башынан тетиги бул качан чыккан мынакей качан чыккан немеле башында кандай договорлор болду эле. Эмнеге ошол шарттарга макулбуз деп коюп патентти алгыла да коюп туруп эми алып туруп ККМди киргизгенден кийин так ошол миң деген кишилерди чогулт. Андайды мына биз деле кылып коебуз. Мына андайды митингдин атасы мынакей активini алып барган. Мына мен да чыгып коем. Антип мен да уюштуруп коем. Эмнеге мындай немелерди кылып атасың? Сен аша чаптың мындайларга Акылбек Үсөнбекович, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул Дордойдогу эбегейсиз байыган мына коммерсанттарга ушундай көп тиреп алгансыңар убагындан эч мындай чара көрбөй. Мына кайра өзүңөргө нагрузканы бере баштады уже. Нагрузканы прямой бере баштады. Бүгүн Акылбек Үсөнбекович кетсин десе, эртең Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев кетсин деп чыгышат. Кетсин деп чыгышат булар. Айттың айтпадың дебе чыгат булар. Жанагы Урмат Байматов деген буларды алып чыгат ушинтип эле. Мен билип эле турам. Булардын аркасында ким турарын билип, изилдеп, неметип туруп, анан жанагы Урмат Байматовду жоопко тарткыла. Себеби мынакей мен оппозициясы менен да сүйлөшүп көргөм, позициясы менен да сүйлөшүп көргөм, оппозиция менен да сүйлөшөм. Бардык нерселерден үн катып атат, туура кемчиликтерин айтып атат, тигинтип атат, мынтип атат. Бирок ККМге келгенде Акылбек Жапаровдун сөзүн сүйлөп атат. Оппозициядагы бул. Оппозициядагы ошол сөздү сүйлөп атат. Туура ККМди неметкени туура эбегейсиз байлыктарга ээ болуп атат деп. Мына Нурлан Сабырбек уулу кирди. Ушуну TikTok баракчаларга Нурлан Сабырбек уулу TikTok баракчаларга жана Facebook баракчаларга бөлүшүп, могу Дордойдогу канычкирлерге жеткирип койгула. Бүгүн мынакей айрымдарында мынакей акчалары батпай, бул коммерсанттардын акчаларына чөнтөгүнө батпай баратканда эбегейсиз особняктарды салып, ал особняктарга дагы тойбой жатканда булар мен билем, көлдөн уже булар пансионаттарды ала баштаган. Пансионаттарга ийгилик кыла баштаган. Пансионаттарга бул эбегей анан элдин атынан сүйлөп, биз мынтип, анан мен күйөөм өлүп, анан тиги өлүп деп маска кийип, антип актер болбой эле койгула. Дордойдун кызматкерлери антип эч качан актер болбой эле койгула. Бул акылга сыйбаган нерсе. Силердин канча таап атканыңарды просто мамлекет көрүп койду. Буга чейин мына Дордой ачылганы мен билем, жөн эле мондай жана суббота сайын базарга, мо ит базарга чыгып отушпай, Московский Кулебага суббота, воскресенье сайын жайма базар деп тиги сата коюп. Дордой ошентип ачылган кезинен баштап мен билем. Ошентип эле ачылган Дордой, антип мынтип тигиндей мындай салафан бир жерге бирдеме сала коюп. Ошол күндөн мына 23-жылга чейин ушундай нерселерди талап кылган эмес мамлекет. Эми кой, эми өнүкпөйлүбү, качан өнүгөбүз, эмне үчүн премьер иштебейт, эмне үчүн Акылбек Үсөнбекович иштебейт дегенден мына эл өзү талап кылганын ушул ККМди неметип чыкса, патентти жокко чыгар деп туруп, анан патентти жокко чыгаргандан кийин кайра туруп ККМди алгыныңдагы патент эле деп туруп, андай момдай жанагы Байматов, Урматка окшоп мондай шарик болбогула туугандар. Азыр бүт эле элдин баары от начиная содагера бүт эле мондай шарик болуп атасыңар да. Антип шарик болуп жыргабайсыңар, антип байлык болуп, ал байлыктар мисалы мамлекетке налог төкпөгөндөн кийин ал байлыгың сен уже считай жанагы
Байматов, Урмат, бул уже уру деген сөз да, бул уру. Мынчалык налог төкпөгөндөн кийин, мамлекетке салык төкпөгөндөн кийин бул почти налог силер түшүнгүлө. Ошондон мынакей неме чыгат, мисалы пособия не үчүн, мисалы элдерге пособия жетпей жатат. Азыр айыл өкмөттөргө барсаң, пособия жастыр десең, ошол жерде отургандар айтат: "Ай, бизде акча жок, акча бизде тартыш, ошол эле кембагалды пособияга жастырышпайт. Негизи остро нуждающий адамдарга пособия чыгыш. Ошол пособия жетпей жатканын силер каждый коммерсанттар ушинтип коюп, мынакей өзүнүн чөнтөктөрүнө, өзүнүн капчыктарына толтурган үчүн эл пособия ала албай атат. Мына пособия ала албай атат. Силер ККМди төксөңөр, анан элге нормальный пособия чыгат. Элге татынакай пособия чыгат. Карапайым элге дагы кишини ыргытып койгула дегени. Бул мамлекет Жапаров, Акылбек Жапаров чөнтөгүнө салып албайт бул акчаны. Камчыбек Ташиев чөнтөгүнө салып албайт. Садыр Жапаров чөнтөгүнө салып албайт. Бул ортого эле кайра элден элге эле бөлүнө турган эле акча. Ошентип мамлекет оңолот да. Башка мамлекеттерде булар илгери эле кирген. Илгертен бери ошентип тартипти сактап келатат. Бул бизде кыкең, кыргыз биз. Көз жумуп, кто что хочет, то и делает деген бул бизде. Кто что хочет, то и делает. Бизде бул. Ошентип койсо башына чыгып, бүгүн уже мынакей Акылбек Жапаров кетсин деп мондай ушундай катуу талаптарды мына Байматов. Азыр ошол Урмат Байматовга мына эртең камалып кетсе, тарынбагыла. Анан дагы чыгып албагыла. Дордойдун сотрудниктери мына алдын ала айтып коеюн. Анан боштондук, анан тигиле буле деп. Азыр аябап аткан кезде мындайда көчүктү кызган бай болот деп эле азыр туруп калгыла. Мен силерге мына эскертүү катары берип атам. Мынтип мен дагы чыгып үн катып коем. Ошо достор, видеону бөлүшүп дордойдогуларга жеткирип койгула. Жокиден деп.